Бұл Нұрньюс маалымат программасы. Студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы. Алдыда күндүн негизги окуялары. Хизбут Тахрир уюмуна үгүттөгөн деген шек менен 6 жаран кармалды. Алардын жашаган жерин тинтүү учурунда экстремисттик адабияттар табылган. Айыл өкмөттүн имараты атайлап өрттөлгөндө. Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынан чыккан өрт боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Ош базарды келемиш каптады. Жол жээгинде соода кылгандар алар менен аралашып көнүп калганын айтышууда. Оларды бир тартып коюңуздар, монтип. Биздин жерде элдерге ушунун баарын сатат да булар. Калкты кооптондурган аскер таласы. Ош шаардык бийлиги калкка бөлүп берген жер тилкеси көйгөй жаратып жатат. Ким жооп берет билбейм. Архитектура берген, Оштун мэриясына жер адистер берген, биз жөндөн келип эле захват кылып алып алган жокпуз да бул жерди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кызылкая шаарында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдарга үгүттөгөн деген шек менен 6 жаранды кармады. Аталган органдын маалымат кызматы билдиргендей, кармалган адамдар экстремисттик идеологияны пропагандалоо боюнча диний сабактарды уюмга мүчө болгон Кызылкаянын 50дөн ашуун тургуну ай сайын өзүнүн чогулуштарын өткөрүп турган. Бул факт боюнча жаза кодексинин 314 беренеси менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алардын жашаган жерин тинтүү учурунда экстремисттик адабияттар табылган. Анын ичинде 36 китеп, 20 брошюра, 25 баракча, 13 тептер, 15 уюлдук телефон, 15 электрондук буюмдар, 1 ноутбук бар. Шектүүлөр Кадамжай райондук милиция бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, кылмышка катыштыгы бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматы 3 килограммга жакын наша алып бараткан жаранды кармады. Маалым болгондой, атайын жүргүзүлгөн иликтөө иштердин алкагында аталган органдын кызматкерлери Элек районунун Сайыт сотунан Opel Zafir August унаасын токтоткон. Текшерүү учурунда унадагы баштыктын ичинен башкача жыты бар, кочку күрөң түстөгү 3 брикет зат табылган. Экспертизанын жыйынтыгы менен аталган заттын 3 килограммга жакыны каннабис чайры, гашиш экени аныкталды. Бул факт кылмыш кодексинин 267 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынан чыккан өрт боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Телсиз жоонун чыгышы жөн жерден эмес дегендер да жок эмес. Ал арада социалдык тармактарда дароо айыл өкмөт башчысы Бекзат Абдрашидовдун атайлап бирөөлөр өрттөп кетти деп айтканы боюнча маалыматтар чыккан. Дегенмен бүгүн жетекчи азырынча бул боюнча расмий билдирүүгө эрте экенин айтты. Кабарчыбыз өрттөн кийинки абал, келип чыгуу себептери жана көрүлүп жаткан чаралар менен таанышып кайтты. Чала күйгөн эмеректер, ураган дуал, тилсиз жоонун калдыктары, ышчыттанган имарат. Бул Сузак айыл өкмөтүнүн 10 октябрда таң эрте чыккан жалындан бир күндөн кийинки абалы. Ашы карадым, жагачта бар, жагачтан от чыгып кеткен. Пожарныйга чыгарды, пожарный алмады. Бир айыл башчы бар, пожарныйды өзү айтып келди. Şu Жалабат кез бар, Жалабат келди. Şu өчүрүштү айылдар. Жинде эс алып намаздан кейін келіп жатсам, телефонумда бір сообщение келгендей болды. Ачып карасам, видео тасма менен Сузак айыл өкмөтү өрттөнүп ата деди. Дароо эле кийинип чыксам, бу жерде бир пожарный бүтүн неме жанып атат. Тигидегі, экинчи этаждагы, тамдагы өрт бар жоктан чыгып атат. Пожарныйлар келиште жалап атат, биягы өчүрдүк. Жерине өрт өчүрүү кызматкерлери тартылып, өрт саат 09:03 өткөндө курчоого алынган. Куткаруучулар алгач иш кагаздары менен эмеректерди сыртка алып чыгууга үлгүргөн. От алуулан күйүп жаткан ал жакта артынданчы. Ошодон өчүрүү артынан башталган. Эми бүгүнкү күндө биздин өзү экспертиза жалданат. Ошондо жаран коргон комиссиясы бүгүнкү күндөн баштап иштеп баштайт. Зданияда 1200 квадрат метр жабыркаган. Ошондой эле материалдык чыгым бүгүнкү күндө такталууда. Өрттүн чыгуу келген кесепети да такталууда. Өрттөн айыл өкмөттүн имаратынын 2 кабаты жана жыйындар залы күйүп кеткен. Мындан улам айыл өкмөттүн кызматкерлери өрттүн себебинин такталуусуна жана окуянын иликтенишине кызыктар. Колхоздун клубу болгон мурда, эми азыр айыл өкмөттүн мурда клубу иштебей турган көптөн бери эле ушу жан башында көмүр болгон. Көмүрдөн
өрт чыгып анан мунякы туташкан деген мындай улантылып кеткен дегенге кичине макул эмес болуп турабыз. Эмнеге дегенде ушу муньяктан чыккан өрт чыкса муну жактарам күйүш керек толугу менен деген ушундай кичине логикага отурбай турган жерлери бар окуянын. Эмнеге дегенде мына пол турат, муньяк бүтүн бою пол турат. Бирок ачак муньяк болуп турат да. Жалынга байланыштуу учурда коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Ал арада социалдык тармакада айыл өкмөт башчысынын имарат атайылап өрттөлгөнү боюнча айткан маалыматы жарыяланган. Бул боюнча айыл өкмөт башчысы өзү төмөнкүлөрдү билдирди. Эми азыр күндө иликтеп текшерип атышат. Өрт именно кайсыл жерден чыкты, кайсыл себептен чыкты деген иликтеп текшерип атышат. Эми азыр бул жерде өрттөө же bir kömürden çıktı, elektrisiyadan çıktı degенден алыспын. Şu тийиштүү органдар өздөрү şu өрт чыккан боюнча өздөрү иликтеп, bir тиянакка келишет деген ойдомун. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде өрт кырсыгы болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылган. Айыл өкмөттүн берген маалыматы боюнча Сузак айыл өкмөтү жалпысынан 5,5 миллион сомго жакын материалда зыянга учурагандыгын билдиришкен. Имарат 1977 жылы курулган. Ал эми айыл өкмөт аталган имаратта 2011 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Күйгөн жайды калыбына келтирүү иштери экспертизанын жыйынтыгы менен чечилмекчи. Учурда айыл өкмөт район борборундагы эски калкты тейлөө борборунун имаратына көчүүдө. Ош базарындагы башаламан соода саттык дагы деле токтобой келет. Наразы тараптар бир канчалаган аракеттерди кылса да жыйынтык жок дешүүдө. Мал менен милиция кызматкерлери рейдтерди жүргүзүп турушкан. Мындан да жакшы натыйжа чыкпагандыктан эми мэрия баш болгон мамлекеттик мекемелер күрөшүүгө түштү. Бул Ош базардын тегерегиндеги көрүнүш. Базардын айланасы кир болгондуктан келемиштер да каптап кеткен. Жол жээгинде отура калып, аны муну саткандар алар менен аралашып, көнүп деле калышкан. Ыңгайы келсе, келемиштер үчүн тамак аштын калдыктарын ыргытып да коюшат экен. Мына ушинтип башаламан соодасына пайда болгондуктан ушундай көчөдө, тротуарларда кырсалар пайда болот да. Мына ушундай жагдайды жоюу үчүн мэрия баш болгон тийиштүү мекемелер көптөн бери иш алып барып келишет. Тагыраагы Ош базардын тегерегинде мыйзамсыз соода кылгандарды тазалоо иштерин жүргүзүшөт. Ал үчүн атайын мамлекеттик кызматкерлерден турган топ түзүлүп, адамдар өтүүчү жолдорду соодагерлерден арылтууда. Кандай болсо ойлойм, бизге бир жакшыркай неме түзүп берсең, бизге условиячы. Ошо Ош базарынын ишин баарын ээлеп алган. Ош базарынын иши ээлеп алган. Барсаң түкүрөт. А мен айласы чыгам да бул жеречи. Айласы чыгам. Айласы. Ош базарынын тегерегинде мыйзамсыз соода кылгандар куулуп айдалганга деле көнүшүптүр. Хакимияттан адамдар келе жатат десе соода сатыгын жыйнап, бурч-бурчка бекинип калышат экен. Алар кетери менен кайра эле баягы көрүнүш кайталанат. Ал тургай кээ бирөөлөрү баш бергиси келишпейт. Биздин ырыскыбыз ушул жерде деген түшүнүккө байлангандай. Бетиңизди көрсөтпөйдүр эле сүйлөшүңүз. 3 бала багам мен өзүм. 3 бала багасыз. 2 бала опекунмун. Коркулам да. Места жок, эч кандай места жок. Места берген биз места бар дешет, места жок азыр. Эч кандай места жок бизге. Канча болду сиз ушул жерге соода кылып жүргөнүңүз? Көп эле болду, ушул эме менен багам да мен оокат кылам. Ушинтип бая жыйнап кеткен, бая ушундай учурларда эмне кыласыңыз сиз? Көтөрүп сатабыз. Көтөрүп? Айланып Айланып көтөрүп. Эми реттеген жакшы, негизи эле порядкка келген аны аябай жакшы. Эми айла жок иши болот десе, места жок. Мына кирсең эле месталар кымбат айтылат. Менчик болуп кетти, 49 жылдан бери менчик экен, эч кимдин алып жетпейт экен. Эгер мамлекеттик муниципальный бир базар ачылса, мен ойлойм, ушу 600дөй стихиялар кирет го деп ойлойм да. Ушу кирип иштесе жакшы болот эле. Мен деле качып ушул жашымда жүргөндү каалабаймын. Нормальный место болсо иштейт элем. Местага муктажмын. Ал эми хакимияттын кызматкерлери болсо, башаламан соода кылгандарды куй берип тажагандарын айтып жатышат. Бир жагынан тазаласа, экинчи жагы пайда боло калат дешүүдө. Ичкери кирип соода кылууга үндөсөк, эмнегедир ал жакка баргысы келишпейт. Ал жактагы ижара акысы, коммуналдык төлөмдөрдөн катышат дейт. 1-2 жуманын ичинде азыр УЗРге комиссия кирип,
каждый хозяйственный субъекттин тиешелүү тротуарлар, ошо, например, Берекет гранттын эмеси болсо, тротуар болсо, ошактын Берекет гранттын охранасы колойт сатуучулардычы. Анан биз келип, эгерде аякта башталган соода болуп калса, биз келип Берекет гранттын үстүнөн штраф жазабыз да. Жазганда ушундай буюрса бир жакшы. Ошол ишке кирип аткан турбайбы? Кирип атат буюрса, жак келе аткан бир 1-2 жуманын ичинде кирет да. Мамлекеттик кызматкерлерден турган атайын топ тазалык ишканасынын машинесинде айдатып алышкан. Баш бербеген соодагерлердин арабасынан тарта, отурган столдоруна чейин алып коюшат экен. Оларды бир тартып коюңуздар, монтип. Монан ушу биздин бу жерде элдерге ушунун баарын сатат да булар. Stollar atışar. Memleketlik stolun boşkası. Мыйзамсыз турган столдардын баары ушинтип машинага тазалыктын машинасына жүктөлгөндөн кийин акт түзөбүз. Канча бир күндө канча стол, канча тачка, канча темир стол жүктөлгөнүн акт түзүп, бул кайра кайтарылып берилбейт да буларга? Бул жок, протокол булар өздөрү ээлери бизге жумушка келет. Биздин эмебизди столдорубуз аркылуу кайтарып бергиле деп. Ал кайтарып бергенде биз кайра паспортун алып, паспорттун негизи менен протокол түзүлөт да. Айып пул 3000 сом, айып пулдар төлөп келгенден кийин, анан кийин бизде камера хранения бар, бул жер пайдалануу башкармалыгынын эмесинде, балансында ошол жака барып, анан өздөрү ошол квитанциясын көргөзүп алып чыгып кетишет да өзү. Эске салсак, буга чейин мэриянын алдында так ушул мыйзамсыз соода кылууга каршы митинг уланган. Анда базардын ичинде отуруп соода кылгандар чыккан эле. Алар мэриядан көчө бойлоп тургандарды тазалоону талап кылышкан. Анткени алар эч кимге баш ийбей, өзүн билемдикке салып жатышат деп нааразы болушкан. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Бүгүн Ички иштер министрлигинде жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүү маалында коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүүнү жана укук бузууларды алдын алууну күчөтүү маселелери боюнча онлайн кеңешме болду. Аны Ички иштер министрлигинин жетекчиси Улан Ниязбеков ички иштер органдарынын бөлүктөрүнүн жетекчилери менен өткөргөн. Министр ички иштер органдарынын негизги тапшырмаларын белгилеген. Андан сырткары алдыда боло турган окуянын маанилүүлүгүн эске алып, шайлоого даярдануу жана өткөрүү маалында коомдук тартип менен коопсуздуктун деңгээлин жогорулатууга багытталган бир катар чараларды көргөндүгүн билдирген. Коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү чыңдоо максатында аймактарга, райондор менен айылдарды бириктирген автоунаа жолдоруна жана айрым тилкелерге видеокамераларды орнотууга жетишүү керектигин тапшырылган. Чогулуштун жыйынтыгы менен кызматтардын алдына бир катар тапшырмалар коюлган. Кыргызстанда министрлер кабинетинин курамы алмашары күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттык өкмөттөгү ишенимдүү булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагалыгына учурдагы экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун талапкерлиги каралууда. Жаңы өкмөттүн курамында өзгөрүүлөр болуп, эртең жарыяланышы мүмкүн. Өкмөттөгү ишенимдүү булактар Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев азыркы кызматын сактоо менен бирге коопсуздук тармагын тейлеген вице-премьер-министр кызматына дайындалары күтүлүп жатканын билдирди. Президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты ырастагандагы, четке каккандагы жок. Президент Садыр Жапаров 5-майда Конституциянын жаңы долбооруна кол койгондон кийин өкмөт министрлер кабинети деп өзгөртүлүп, өкмөттүн жаңы түзүмү жана курамы бекитилген. Учурдагы министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 3 февралда өкмөт башына келип, жаңы баш мыйзам күчүнө киргенден кийин кызматын сактап калган эле. Өкмөт башына делген Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин башчысынын орун басары, финансы жана экономика министри болуп ушул жылдын июнь айында дайындалган. Ош шаардык бийлиги мындан 15-16 жыл мурда калкка бөлүп берген жер тилкеси көйгөй жаратып жатат. Ош шаарында орун алган 218-кварталында аскер кызматынын талаа окуу борборундагы аскерлердин машыгуусу жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырууда. Маалыматка караганда аталган жер тилкеси 2005-2006 жылдары билим берүү жана медицина тармагында эмгектенген жарандарга бекер берилген. Анда жергиликтүү бийлик аскер талаасы көчүлөрүнө убада бергендиги айтылган, бирок андан бери ал убада арык аттап суу кечпей келет. Жергиликтүүлөрдүн бул көйгөйүнүн кабарчыбыз жеринен таанышып кайтты.
Ош шаарындагы жаңы конуш 218-кварталда 20-24 аскер бөлүгүнүн талаа бөлүмү жана ошондой эле калктуу конуш бир аймакта орун алган. Мындан улам мындагы жашоочулар бүгүнкү күндө тынчтык жок экенин айтып даттанып жатышат. Жана ошондой эле андагы кооптуу жагдайларга дагы токтолушууда. Биз дагы ушу полигондун астында жашайбыз. Өтө эле жакын. Жылат дегенинен алганбыз да бул жактычы. Анан үнүбүз ушу бийликке жетпей келет. Үнүбүз бийликке жетсе экен деп ошо силерди чакырып мындай көйгөйүбүздү айтып отурабыз. Аябай катып атат да. Чындыгындачы балдарым коркот, өзүбүз деле, чоң адамдар деле коркобуз. Өзүбүз биринчи катуу атканда чочуп кетебиз да, үйүбүзгө бирөө келсе деле аябай стресс болуп калат. Өзүбүз үйрөнүп калган үчүнбү кичине мындай чочуп калабыз. Үйүбүзгө келген адам аябай эле жаман акыбалда болот да. Жаңы конуш тургундарына аталган жер тилкеси мамлекет тарабынан бекер берилген, анткени менен арасында сатып алып жашагандары бар. Ок атуулардан улам күнү түнү тынч жашоого мүмкүнчүлүк жок дешүүдө. Мындагы айрым үйлөрдүн терезе жана дубалдарынын кеткен жаракалары катуу жарылуучу заттардан улам болуп жатканын билдиришти. Алардын мындай кооптуу жагдайда жашап жатканына эч ким кепилдик бербей жатканын айтып, үнүбүз жогорку бийликке жетсе деген ниеттерин билдирип жатышат. 3000 адамды көчүрсүн өкмөт же полигонду көчүрсүн. Ким жооп берет билбейм. Архитектура берген, Оштун мэриясына жер артисттери берген. Биз жөндөн келип эле захват кылып алып алган жокпуз да бул жерде. Өкмөт же бизге благоустроенный кылып үй салып берсе 218-кварталдан кутулмак. Суусун дагы карамак эмес, жолун дагы карамак эмес. Азыркы күндө мына бир дагы нормальный көчөлөрдө столба жок. Жолдорубуздун акыбалы мына ылай, чаң. Бул жагы эле уже полигон, бул жагы уже жашоочулардын үйлөрү да. Уже үйрөнүп калган биз даже отурган жерибизден мындай секирип тура калабыз да кээдечи. Эгерде ушинтип өздөрү жылат деп айтты, ошолорду бир ойлонуп, мамлекет кичине биздин үнүбүздү угабы деген оюбуз бар. Аталган жаңы конушунун тургундары аскер талаасындагы атылып жаткан куралдан улам катуу үндөр тынчтык бербей жатканын айтып, биздин редакцияга мындан бир нече жума мурда кайрылышкан. Анда алар аскер талаасына автоунaalар көп каттап жатканын уюлдук телефон аркылуу өздүк тасмада жиберишкен. Бул жагдай боюнча УКМКнын чек ара кызматынын Оштогу башкы кеңсесине маалымат тактоо үчүн бардык. Бирок ал жерде тасмага тартуу мүмкүн болбогондуктан алардын учурдагы машыгуулары боюнча суроо салдык. Алар пландык негизде талаа машыгуулар жүрүп, ал эми түн ичинде эч кандай машыгуу аракеттери көрүлбөй жатканын билдиришти. Андан соң аскер талаасынын жакын аймактан жерди бөлүп берген Ош шаардык мэриясына баш бактык. Аталган жер тилкеси боюнча вице-мэр Жасур Айзимов бул жагдай боюнча толук маалымат жоктугун билдирди. Бүгүн катын алдык, давайте анда кылалы. Биз тактап чыккалы, ошо 2006-2007 жылда берилген экен. Тактап чыккан. Анан разрыв болуш керек. Туура айтып атасыз, разрыв болуш керек. Любой бир эл жашаган айылдан башка бир промышленный производственный ошондо же военный зонадан бир зона разрыв болуш керек. Разрывдар карап чыгып, анан мыйзам чегинде жооп берет. Эми мен тактап чыгышым керек да. Комиссияны чыгып алар бул убакка чейин кайрылганбыз. Мен 3 жылдан бери иштеп атам. Биринчи жолу ошо именно полигон боюнча бүгүн сөз чыкты. 218-кварталдагы 20-24 аскер талаасы Союз убагынан бери иштеп келгендиги айтылды. Мындан улам анын айланасынан жер берген мурдагы бийлик өкүлдөрү кандай критерийлер менен бергендиги белгисиз бойдон калды. Ал эми мыйзам боюнча машыгуу талаасынын жанынан чек бергендиги үчүн ошол учурдагы кызматкерлер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен жооп берүүсү керек экен. Ал эми бул маселени чечүү жолу тиешелүү тараптардын келишими аркылуу ишке ашуусу мүмкүн дешет юрист. Эч кандай укук коргоо министрлигинен эч кандай мэрия ошо 2003 жыл берип атканда мэрия тарабынан эч кандай сурамжылоо каттары жана ошол эле мезгилде комиссиялар түзүлгөн эмес экенин натыйжасында гана жерлерди берип салган. Башкача айтканда ал жердин берип аткандыгы өзүнүн мыйзамсыздыгына алып келип жатат да. Ал эми бүгүнкү күндө полигондогу чоң ок атуучу куралдар менен атпай автомат менен гана атып аткандыгы боюнча бизге маалыматыбыз бар. Бул
дагы коргоо мамлекеттик коргоо жөнүндө мыйзамдын талаптарынын удон түрдө бузулуп аткандыгы да, башкача айтканда ошол жердеги полигон өзүнүн целевой назначениясы менен иштетилбей жатат. Аны иштетиш үчүн айылынадагы берип аткан жерлердин токтомдорун жокко чыгарыш керек биринчи, андан кийин гана бул иш-аракеттер ишке ашыш керек болчу. Жогоруда аталып жаткан жаңы конуш 218-кварталда 3000ге чукул калк жашайт. Аталган аймактан 2005-2006 жылдары билим берүү жана медицина кызматкерлерине жер тилкеси акысыз берилген. Ал эми анда жайгашкан аскер бөлүгүн мурдагы бийлик өкүлдөрү башка аймакка жылдырып берүү убадасын берип, бирок ал иш жүзүнө ашкан эмес. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык иш топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Өкмөттүн басма-сөз кызматынын маалыматына караганда, эки тараптын мурда жетишилген макулдугуна ылайык жолугушуу 5-9 октябрда Кыргызстандын Исфана шаарында уюштурулду. Жолугушуу жыйынтыгы боюнча эки тараптуу протоколго кол коюлду. Топографиялык иш топторунун кийинки жолугушуусун Тажикстандын аймагында өткөрүү макулдашылды. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Бакенде Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп, талкаланып, жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Буга чейин Өзбекстандын Ташкент шаарында эки өлкөнүн президенттери жолугушуп, бир топ кызматташуу каралган. Анын негизинде Өзбек Республикасы эки заманбап мектеп куруп берүүнү колго алган. Бул мектептер Баткен районунун Самаркандек айылынадагы, бири Лелик районунун Маргун айылына курулууда. Заманбап типтеги 330 орундуу мектептин курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Баткен районунун Самаркандек айылында Өзбек Республикасы тарабынан курулуп жаткан мектептин курулушу 30% аяктады. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Мектептин курулушу бүгүнкү күндө кызуу жүрүп, курулуш иштери 30% аткарылды. Иштеп жаткан жумушчулардын саны 40ка жакын. Өзбекстандан жана жергиликтүү тургундардан жумушчулар тартылган. 3 кабат. Кийин подвальный этаж болот, технический этаж болуп коет. Подвальный этаж, андан тышкары 3 этаж, учебный корпус, 2 учебный корпус, спортзал, анан нарысы чоң. Кийин азыр 40ка жакын жумушчу бар азыр. Өзбекстандан кийин 30 шакты бар. Жергиликтүү тургундар канча жумуш? 15ке жакын. Баткен облусунда билим берүү тармагын көтөрүү менен мектепке болгон муктаждыктарды жоюу үчүн учурда облус аймагында 8 мектептин курулушу жүрүп жатат. Анын экөөсү Өзбекстан тарабынан курулса, калганы мамлекеттин эсебинен курулууда дейт облус башчысы. Көптөн бери салынып аягынан чыкпаган объекттер бар, сос объекттер бар да. Ошонун ичинде бир канча мектептер бар. Азыр биз мектептерге аябай аракет кылып жатабыз. Ошону менен бирге жана апрелдеги болгон окуядан кийин мамлекет башчысы келип туруп дагы бир 8 мектепке акча берип туруп азыр салынып атат. Буйруса могул бир айдын ичинде ошол 8 объектти биз бүтөбүз. Мектептин курулушунан кабар алып келген жетекчи куруу келген жок. Курулуш иштерине иштеп жаткан жумушчу топко атайын азык-түлүк алып келген. Жумушчулар өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдиришти. Тез кабар алышып турупту, мана губернатор битте кой алып келип анча каражат кылып ташап кетиятты. Катта рахмат уларга. Тажикстан менен чектешип турган Самаркандек айыл аймагында бул мектеп пайдаланууга берилсе, Самаркандек гимназия мектеби болуп 5-класстан 11-класска чейин балдар билим алат. Бактыгүл Мирадилова, Арзу Галымбетова, Куштар Абдикаар уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 249 ооган студентине виза бермей болду. Маалыматка караганда, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясы жана Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети ооган жарандарына тиешелүү визаларды берүү өтүнүшү менен кайрылган. Ауғанстан студенттеріне 500 келүү визасын берүү тууралуу министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, учурда окуу визасын белгиленген тартипте тариздөдө. Бул иштер улантылып жатканын белгилейбиз деп жазылган Тышкы иштер министрлигинин
мектебинин маалыматында. Оған студенттердин Кыргызстанда окуусуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы видео кайрылуусунда белгилеген. Оғанстандын борбору Кабулду талиптери элеп, качкындары көбөйгөн учурда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз бийлиги жардам катары 500 оған студентине виза берүүгө даяр деп айтканы бар. Норньюс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да тааныштыра кетсек, 34 жыл мурун колдонууга берилген Л-410 учагы кулап, борттогу 23 кишинин 16сы көз жумду. Окуя Татарстандын Мензелинск шаарында болгон. Аттракциондон секирген аял жерге кулап наут болду. Бул окуя Караганда облусунда болгон. Мында 33 жаштагы аял 25 метр бийиктиктен секирип, жердеги бетон конструкциясына урунган. Россиянын аймагында Кытайдан чыккан тез даярдалчу азыктарды киргизүүгө тыюу салынды. 34 жыл мурун колдонууга берилген Л-410 учагы кулап, борттогу 23 кишинин 16сы көз жумду. Окуя Татарстандын Мензелинск шаарында болгонун россиялык басылмалар жазды. Жабыркаган 6 киши ооруканада экендиги айтылып, саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко аларды жеке көзөмөлүнө алганы кабарланды. Республиканын президенти Рустам Минихановдун айтымына караганда, кырсыкка кабылган учактын бир кыймылдаткычы иштен чыгып, учкучтар жерге конууга аракет кылышкан. Окуянын себеби дагы да иликтенип жатат. 11 октябрь Татарстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Караганда обласында аттракциондон секирген 33 жаштагы аял жерге кулап наут болду. Тарзанка жана Созвездие мейманканасынын эң үстүнкү кабатына орнотулган 25 метр бийиктиктен секирип жердеги бетон конструкцияга урунган. Ал өтө оор абалда ооруканага жеткирилген. Бейтаптын баш сөгүнө операция жасалып, гематота алынган. Бирок дарылоодон майнап чыкпай аял киши каза тапты деп айтылат маалыматта. Кырсыкка тростун имараттын бийиктигинен узун болуп калганы себеп болгон. Анын кесепетинен аял жакын адам менен досторунун көз алдында жерге кулаган. Аял аттракциондон секирер алдында ага мен сени сүйөм деп кыйкырган жигиттин үнүн видеодон угууга болот. Аттракциондун ээси менен жумушчулары көрсөтмө берип жатышат. Кытайдан чыккан тез даярдалуучу жүгөрүдөн жасалган чыпсыдан жана башка бир нече азыктан тыюу салынган компоненттер табылган. Мындан улам товарларды Россиянын аймагына киргизүүгө убактылуу тыюу салынды. Мындан сырткары вермишелден шоколад креминен жасалган жумуртканы жана ичинде сюрприз оюнчугу бар токоштун импортунан чектөө киргизилген. Бул азыктардын курамынан генетикасы өзгөртүлгөн жүгөрү менен соянын ДНКсы табылган. Ал эми кээ бир үлгүлөрүндө ГМОнун курамы 5 эсе көп болуп чыккан. Продукциялардын сыртында азыктын курамында бул компоненттер бар экени жазылган эмес деп айтылат маалыматта. Германиялык скульптор Вильгельм Кок өлкөнүн канцлери Ангела Меркелдин ат минген айкелин көрсөттү. Ал кийинки жылы Бавариядагы музейге коюлары айтылды. Айкелдин бийиктиги 2,7 метрде түзүп, 3D мөөр менен жасалган. Ат болсо Американын кыска аралыкка чуркаган күлүгүн элестетери айтылат. Маркел атты классикалык кийим кийип, адатынча 2 колун бириктирип олтурат. Меркел бул икона, анын чачы, кийими, турганы, колдору. Биз айкелди музейге алып бара жатканда жолдогу аял аны дароо танып бир күлүп алды, деди Хок. Скульптор айкелдин пьедесталы, аттын эри жана тизгини жок экенин айтып, Меркел жупуну жана күчтүү аял экенин белгилеген. 11 октябрь секелек кыздардын күнүнө карата тренинг уюштурулду. Ага шаардагы жаш кыздар келип катышкан. Бул иш-чара Ош шаарында 41 нече жылдан кийин биринчи ирет уюштурулуп жатат. Анда жаш кыздардын зордук зомбулукка кабылып жатышы, бүгүнкү кыздар арасындагы көйгөйлүү жагдайлар талкууга алынып, жаш кыздар кызыктырган суроолордуна жооп алышкан. Эскертсек, секелек кыздардын эл аралык күнү алгачкы жолу 2012 жылы белгиленген. Бул күн Бириккен Улуттар Уюму тарабынан көп өлкөлөрдөгү көйгөй кыздарды эрте турмушка берүү маселесине арналып бекитилген. Кыргызстанда жаш четелек кыздардын боюнан алдыруу, эртелеп эне болуу, төрөгөн балдардан баш тартуу жана өз жанын кыйган учурлары көп экени айтылып келет. Расмий маалыматтар боюнча жыл сайын Кыргызстанда 12-17 жаштагы секелек кыздар боюнан алдырган учур 1,5 миңге чукулдап барат. Коомдогу бүгүнкү күндөгү терс көрүнүштөрдү алдын ала кыздар өздөрү мындай кулактандыруу катары кабыл алыш керек. Анан бул жерде азыр жобо кабыл алынат. Пасинтүү иш-чаралар көп болуп атат го. Зордуктоо, дагы башка бир иш-чаралар. Ошондой нерселерди алдын алуу максатында азыр бир башкачараак бир форматта мына меморандум же болбосо бир
неме кабыл алынат, иш план. Ошону биз ишке ашырабыз. Бүгін 11 октябрда Кыргызстандын футбол бирлигинин аткаруу комитети президент Канатбек Маматовдун кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырып, жаңы жетекчи шайлашты. Президенттикке 2 талапкер атсалышкан, алар федерациянын мурдагы президенти Семетей Султанов жана федерациянын мурдагы баш катчысы Медер Сыдыков. 28 делегаттын 24-ü Медер Сыдыковго, Султановго үчөө добуш берди. 2019 жылдын февраль айында шайланган Канатбек Маматов Кыргыз футбол бирлиги уюмунун президенттигинен өзү жазган арызынын негизинде кызматтан кетери октябрдын башында белгилүү болгон. Ал мөөнөттөн мурда кызматын тапшырган Семетей Султановдун ордуна келген болчу. Маматов парламенттик шайлоого катышуу максатында кызматын тапшырганы кабарлаган. Буга чейин Медер Сыдыков Кыргызстандын футбол лигасынын президенти, футбол бирлигинин баш катчысы жана Нефчи футбол клубунун менеджери болгон. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү тарихи экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.